Алсыз биринчи класста окуп аткан балага ошо өспүрүм балдар кол салышып жыныстык зомбулукка учурашканда. Жаш балдар бизде кайра эле өспүрүм болуп атпайбы? Жаза алайлы десе, алар өспүрүм болуп атышат, чет эле болуп атышат. Психикалык ден соолугун чыңдаш үчүн көп убакыт кетет, көп каражат кетет. Бул деген бир нече жылга чейин созулат. Анын ден соолугун чыңдаш үчүн чоң адамдар ошондой кол салып, жыныстык зомбулукка учурашып, эксплуатация кылып, бир күн эмес бир нече айга чейин колдонгондор бар. Калгандары 99% учпай ошол ойдон жашын түрүндө калтырып кошот бул окуяны. Өзүнө ишенгендей эле ошо башка адамдарга ишенип калтырып кетишет. А бала зомбулукка учураган күндө деле алар айтышпайт. Уруп сабоо аркылуу тарбияласам, анда менин балам кылмышкер келип кол салганда өзүнүн укугун коргоого алы келбей калат моралдык. Ар бир айыл өкмөттүн деңгээлинде үй бүлөнү колдой турган жана балдарды колдой турган бизде борборлор болуш керек. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин коногубуз Назгүл Турдубекова, Балдарды коргоо лигасынын коомдук фондунун жетекчиси. Кош келиптирсиз. Саламатсызбы? Тилекке каршы жакында эле бизде ошол бир окуя болуп кетти. 7 жашар баланы өзүнүн эле бир канча жаш чоң улуу балдар мектептен ошондой зордук зомбулукка кабылып, тилекке каршы азыр ошол Назгүл айым жетектеген фондго кайрылып отурушат. Назгүл айым, айтып берсеңиз, азыркы учурда баланын акыбалы кандай, психологиялык ден соолугу боюнча абалы кандай болуп атат? Чыныгы бул абдан оорчундуу окуя болду, жүрөктү кейиткен окуя болду. Ошо алсыз биринчи класста окуп аткан балага ошо өспүрүм балдар бир эмес бир нече жолу кол салышып жыныстык зомбулукка учурашканда. Мындай окуя деген биринчи эле окуя болгон жок Кыргызстанда. Бизге ушундай окуя менен бир нече жолу кайрылышкан башка ата-энелер. Анан сөзсүз түрүндө ушундай жыныстык зомбулукка, негизи зомбулукка учурагандан кийин балдар өзүнүн психикалык ден соолугун чыңдаш үчүн деген көп убакыт, негизи ушундай психикалык ден соолугун чыңдаш үчүн көп убакыт кетет, көп каражат кетет. Бул деген бир нече жылга чейин созулат. Анын ден соолугун чыңдаш үчүн мен эми ушул ата-энесине кааларым эми мындай өздөрүн колго кармашып кичине баласына ошо баласына коргогонуна алып чогултушуп, эми аны эми 1, 2, 3, 4, 5 жылга чейин баланын ден соолугун чыңдашат. Эми ошолорго мындай ден соолук, мындай баланын ден соолугун коргоп калыш үчүн деген, чыңдаш үчүн деген бир жактан ушул саламаттык сактоо министрлиги тарабынан дагы жардам болуш керек. Себеп деген психикалык, физикалык ден соолугун мисалы үчүн азыр чыңдагандан кийин ал жерде психикалык ден соолугун чыңдаш үчүн деген көп убакыт керек да. Сиздер кандай жардам көрсөтүп атасыздар? Азыр биз ошо адвокат тапканга жардам бердик, психологду тапканга жардам бердик. Эми социалдык кызматкерлер да чуркап жүрүшөт. Өзүбүз да жеке көзөмөл кылып, андан тышкары Акыйкатчы институт тарабынан дагы алардын адистери да жардам берип атышат көзөмөл кылып. Бүгүнкү күнү биз ошол кызматтардын баарын көрсөткөнгө жардам беришип атабыз. Андан тышкары ошол Акыйкатчы менен биргелешип ушул мониторинг кылып атабыз да, балага карата тергөө иштери туура өткөзүлүп атабы, анан экспертизасы кандай болот экен деп ошого дагы, себеп деген ошого мындай нааразычылык болгондо экспертиза туура эмес өткөзүлүп атат деп ошол жагын дагы биз көзөмөл кылып атабыз. Кандай тоскоолдуктар болуп атат азыр? Мындай коргоо органдары тарабынанбы же ата-энеси тарабынан бир тоскоолдуктар, коркутуулар же болбосо мындай бут тосуулар болуп аткан жокпу? Жок, азырынча тоскоолдуктар болгон жок. Азырынча ошо мыйзам чегинде эле биз ишти алып баратабыз. Бала азыр ошо негизи ушул проблеманын көйгөйдүн масштабы бизде Кыргызстанда канчалык деңгээлде чоң? Сиздерге канча киши кайрылат, анан кайрылбай калгандар дагы көп эмеспи?
Бул окуя мен жанакында айтып кеткен бул биринчи жолу кайрылышкан жок. Мурунда ушундай окуялар болгон. Алсыз кичинекей балдарга карата чоң адамдар ушинтип кол салып, жыныстык зомбулукка учуратышып, эксплуатация кылып, бир күн эмес бир нече айга чейин колдонгондор бар. Эми ал мисалы үчүн мурда быйыл эле ушу 9 жаш балага деген кана 2 жыл соту жүрдү да. 3 жылга чейин соту созулду. Ушундай эле 9 жаш балага бир нече чоң адамдар кол салышып, бир нече ай колдонушкан да бала мененчи. Анан баланын ден соолугу аябай начарлап кеткенден кийин бала жакшы баспай, отурганда кыйналып, тамак иче албай арыктап кеткен да. Анан ата энеси көңүл бурушуп, эмне болду, эмне себептен дегенден кийин бала ыйлап айтып берет да, ушундай болуп атат деп. Ошондон кийин гана мындай жардам түзүп бергенге мүмкүнчүлүк болгон да. Эми ал адамдар кесилип кетишти эркиндигинен. Бул дагы өкүнүчтүү. Бизде мындай ушунча ошол эле заматта ата энеси байкоо мындай байкоо аракеттерин жакшы өткөзбөй, ушундай өтүшүп кеткенден кийин байкашканы бул дагы абдан өкүнүчтүү болду. Негизи бизде окуялардын ушу жардамга кайрылган ата энелер көп учурда мындай укуктук жактан алардын мындай потенциалы жогорулоо болгондор кайрылышат да, кайрылбагандар да бар. Себеби муну кайрадан жашын түрүндө жаап жашырып коюшат. Себеп деген балага кол салгандар ошо айлана чөйрөсүндө болгон адамдардын балдары болот па, кээде туугандары да болуп калат. Анан ошон үчүн туугандарын мындай эркиндигинен ажыратып калбасын деп туугандары астына түшүп ушуну жаап жашырып койгон күндөр да бар да. Негизи бул көйгөй бизде бар. Алдын алуу иштерин жакшыраак өткөрүш керек. Себеп баланын ден соолугуна жана психологиялык жана физикалык ден соолугуна аябай эле мындай оорчундуу таасир тийет. Мындай статистикалык бир цифралар барбы бизде ушунча бала зордук зомбулукка кабылып жатат орточо эсеп менен деген сыяктуу? Бизде анын статистиканы деген Генералдык прокуратура менен жана Ички иштер министрлиги өткөрүшөт. Бирок мен айтып кетет элем, бул дүйнө жүзүндө далилденген статистика 100%дан ушу зомбулуктан учураган, жабыркаган адамдардын ичинен 2% ушу укук коргоо органдарына кайрылышат да. Калгандары 99% учпай ошо ойдон жашын түрүндө калтырып коюшат бул окуяны. Себеби биринчиден коркушат, экинчиден бул деген ачыкка чыгып кетет, кайрадан уят болобуз деп унчукпай калышат дагы. Анан үчүнчүдөн кээде акчасы жетпей калат, мындай адвокат каяктан алам, мага жеңил жардам берет деп кыйналгандар болуп калышат. Ошон үчүн бул ушул зомбулуктун таасири абдан оорчундуу. Ошон үчүн мындай алдын алуу иштерин мындай активдүү форматта активдүү өткөрүш керек да. Аябай мындай көбүрөөк көңүл буруш керек да алдын алуу иштерин өткөрүш үчүн. Себеби деген жабыркагандан кийин көп учурда ошо жабыркаган баланын ата энеси деген керек болсо жардамга кайрылбай коюшат да, ошо ойдон жаап жашырып коюшат. Бизде ушул зордук зомбулуктун мындай негизги жаш балдарга болгон зордук зомбулуктун негизги себептери, факторлору эмне болуп атат ошондо бизде? Биринчиден бул укуктук саатсыздык. Себеп деген балага кол салуу бул кылмыш экен деп ошонун түшүнүгү жок болгон үчүн. Экинчиден бул жумушсуздук. Себеп деген адам мындай иш орун жетишпегендиктен ата энелер деген мындай Кыргызстандан чыгып кетип, миграция кетип калат да, балдарын деген ар кайсы жерге калтырып коюшат дагы. Баланы үй бүлөнүн чөйрөсүнөн чыккандан кийин бүттү, эки эсе коопсуздугу деген эки эсе төмөндөйт. Аны жакшы түшүнүшпөйт ата энелерчи. Алар деген өзүнө калтыргандай эле, өзүнө ишенгендей эле ушу башка адамдарга ишенип калтырып кетишет. Бала зомбулукка учураган күндө эле алар айтышпайт ата энесине, себеби коркушат. Анын дагы бир себеп бизде мектепте балдарды кичинекей биринчи класстан баштап эле ушул денесине керек болсо бала бакчадан баштап эле денесине кол тибеттик укугу бар экен, ошого үйрөтүлүш керек да. Кадимкидей аябай күн сайын эле айтыла бериш керек.
денеңе кол тийбеске укугуң бар. Бирөө денеңе кол тийгизе, бул кылмыш. Кылмыш болгондон кийин милиция тараптан деген жоопкерчиликке тартып алат ал адамды депчи. Ушуну күн сайын айтып бериш керек да, күн сайын. Анда ушу кылмыш кылайын деген адамдын дагы мындай реакциясы дагы мындай кол тартып турат, оюна да келбейт да ушундай кол салайын деп. Тиги бала дагы мындай туруштук бергенге дагы ошого үйрөтүлүп калат дагы, анан өзүнө ишеним болуп туруп, анан өзүнө мындай жок, мага кол салганга укугуң жок деп айтканга дагы, өзүн коргогонго дагы кичинекей болсо деле, башталгыч класста окуса деле ала өз денесин коргоп калганга ошого үйрөтүлүп калат да. Бизде буга көп маани беришпейт. Негизи эгерде биз ар бир бала деген коопсуздук чөйрөдө чоңойсун десек, же болбосо бактылуу инсан болсун, келечекте ийгиликтүү инсан болсун десек, биринчи заматта ушу коопсуздукту түзгөнгө, өзүнө карата коопсуздук чөйрө түзгөнгө, башкаларга карата кол салбасын десек, анда биз ушу кичинекей чактан баштап эле үйрөтүш керекпиз. Анан биз ата энелер көп учурда үйрөткөндөн коркушат да, мындай уялышат, тартынышат. Ошол жерден деген ата энелер өзүлөрү коркпой эле ютубтан көп материалдар бар, ошол жактан өзүлөрү үйрөнүш керек да, андан тышкары деген ошо мектептен дагы көбүрөөк окутуу болуш керек. Анан мен айтып кетер элем, бизде өспүрүм балдарды мисалы үчүн ушу поликлиникалардан келишип эле врачтар, урологдор эркек балдарын үйрөтүш керек, гинекологдор келип кыз балдарды үйрөтүш керек да. Канчалык көбүрөөк үйрөтүүлөр болсо, ошончолук биз эрте энеликтен, эрте кош бойлуктан сактап калабыз кыз балдарыбызды. Анан эркек балдарыбызды кылмыштан сактап калабыз, кылмыш кылгандан сактап калабыз. Ошентип биз кадимкидей мындай келечекте мындай Кыргызстанды өнүктүрө тургандай кылымды деген коомубузду мындай жакшыртуу форматта, жагымдуу форматта тарбиялаганга мүмкүнчүлүгүбүз болуп калат. Бизде баланы жанагы өзүн өзү коргоо эмес, тескерисинче улуулардын жанына барганда кучактап, өп, анан кийин жаш балдарды алып жиберчи деп жанагындай бизде адат бар эмеспи кыргыздарда? Тескерисинче адамга жакындаганды үйрөтүп атпайбызбы? Эми биз сүйкүмдүк, мындай тууганчылыкты мурун балким ушундай коопсуздук маселе ушунчалык актуалдуу болгон эмес. Эми биз мындай жаңы заманда, мындай башка заманда азыр чоңоюп атабыз, жашап атабыз. Коопсуздук маселе абдан мындай оорчундуу болуп калган үчүн бүгүнкү күнү деген бүт баардыгыбыз деген башка форматка ошо өзүбүздүн сүйкүмдүгүбүздү, өзүбүздүн жанакы маданиятыбызды башка туугандардын баласы болгон күндө эле башка балдарга кимдир болбосун өзүбүздүн мамилебизди башкача, башка форматта көрсөткөнгө, жибергенге мындай ошого көнүш керекпиз да, өзгөрүш керекпиз. Заман өзгөрүлдү, биз да өзгөрүш керекпиз. Биздин кыймыл аракетибиз биринчи заматта баланын кызыкчылыгына, наристе балдардын кызыкчылыгына, кичинекей жанакы башталгыч класстагы балдардын кызыкчылыгына жана окуугуна жооп бере тургандай мамиле кылыш керекпиз. Себеп эгерде биз өзүбүздүн балдарыбызды мындай коопсуздук чөйрөдө бакканга шарт түзүп бербесек, анда алар зомбулукка учурагандан кийин негизи бир гана өзүн эмес, башка мындай өзүнүн үй бүлөсүн, коомду бакмак тура алар өзүн бакканга мындай алар алсырап калышат да. Ата эненин функционалдуулугу жөнүндө айтып берсеңиз, баланы тарбиялоодо кандай милдеттери бар, эң негизги функционалдары тууралуу айтып. Бизде мындай биринчиден ата энелер үй бүлө түзүп атканда, түзөрдөн мурда алар окуудан өтүш керек. Баланы үй бүлөнү балалуу болордон мурда биринчи заматта ошо баланы балага карата коопсуздуктук чөйрөнү кандай түзүш керек экен, экинчиде кандай жакшыртуу методдорун тарбиялаш керек экен. Себеп деген уруп сабоо аркылуу тарбияласам, анда менин балам кылмышкер келип кол салганда өзүнүн укугун коргогонго алы келбей калат моралдык. Себеп ал ойлойт, мага мени чоң адамдар, атамдар, ата энем деген ар дайым мени уруп сабап урушчу, мен унчукпай туруп берчүмүн. Бул адам мени деле урушуп атат, мен деле кол салып атат, мен деген унчукпай туруп бериш керекмин деп, туруштук бергенге мындай духу жетпей калат да, мындай потенциал жетпей калат. Ошон үчүн биз айтып атабыз, эгерде балаңар жок, менин денеме кол тийбеске укугум бар деп ошого үйрөтүлсүн десеңер, анда
ата эне деген балага карата мындай сүйкүмдүү жакшыртуу методдор менен метод аркылуу деген тарбиялаш керек да. Ошого үйрөтүлүш керекпиз. Ошо биз көнбөйтпайбызбы мындай жок биз мындай биз кичинекей болгондо бизди урчу, анан эжеке урчу, тиги байке урчу, адам болдук депчи ушинтип көп эме мындай мисалы катары бизге айта беришет. Азыркы заман башка. Азыр деген балдарды эгерде аман эсен калып калсын десеңер, ден соолуктуу болсун десеңер, келечекте ийгиликтүү инсан болуп чоңойсун десеңер, анда биринчи заматта балдарыңызды мындай туура тарбиялаш керек, жакшыртуу методдор менен тарбиялаш керек. Анан биринчи заматта кайсы жерде болбосун бала, үйдө болобу, көчөдө болобу, лагерге барабы, башка окууга барабы, өзүнө карата мындай өзүнүн укугун тебелетпегенге, ошого мындай өзүн коргогонго, өзүнүн укугун коргоп калганга ошого үйрөтүлүш керек. Ошол эле заматта башка адамдын укугун тебелебегенге ошого үйрөтүлүш керек. Бул реалдуу, керектүү, бүгүнкү заманбапка жооп бере турган бир талаптар болуп калды. Бизге батыштын маданиятын талкуулабагыла, биз кыргыздар ушинтип тарбияланганбыз, биз дагы ушундай чоңойгонбуз, мына жапжакшынакай эле турабыз деп айтышат да. Негизи бизде ушинтип айтканда мен айтып кетелим, негизи кыргыздардын тарыхын изилдесек, ар дайым баланы деген бизде кичинекей чактан баштап эле урматташчу. Аял заты дагы урматтаганга аракет кылышчу, урматташчу. Кыз келседен кызын чачы угулуу деп туруп төргө ар дайым мындай төргө отургузуп койчу. Мен ойлойм, бизде ушул накта кыргыздардын каада салтын жакшыраак мындай изилдеш керек, окуш керек. Бизде билип билбей эле айта беришет да, негизи эгерде мындай тарыхты жакшылап окуп чыксак деген, ар дайым керек болсо хандар боз үйгө киргенде, эгерде анын ичинде бала отурса, ал боз үйгө кирчү эмес. Себеби деген айтышты да, менден жогорку деңгээлде урматтай турган инсан бар экен, кичинекей бала бар экен наристе. Би башка боз үйгө кирем деп туруп, башка боз үйгө кирип кетчү, эгерде анын ичинде наристе балдар бар болсо. Себеп деген бала менен аялзат дайыма бала менен жана аялзаты дайыма урматташчу. Эми ушундай зордук зомбулуктарды, ушундай окуялардын алдын алуу үчүн мамлекет тарабынан кандай кадамдар болушу керек? Биринчи заматта каржылоо. Ар бир айыл өкмөтүнүн деңгээлинде үй бүлөнү колдой турган жана балдарды колдой турган бизде борборлор болуш керек. Себеп өкмөттүн деңгээлинде көп мыйзамдар иштелип чыкса, ошо айыл жеринде ошол өкмөттүн саясатын ишке ашыра тургандай бизге кызматкерлер керек. Анан жөнөкөй эле кызматкерлер эмес, атайын балдардын укугу бул эмне экен, аны кантип коргош керек, кантип коррекция кылыш керек, кандай реабилитацияны өткөрүш керек деп ошондой иш-чараларды кантип өткөрүш керек деп айыл жеринде мындай толук кандуу профессионалдык деңгээлде түшүнө тургандай, туура кызмат, сапаттуу кызмат көрсөтө тургандай кызматкерлер керек. Анын үчүн бизде ар бир айыл өкмөттүн деңгээлинде, ар бир шаардын деңгээлинде атайын ушундай борборлорду түзүш керек. Биз мисалы үчүн биздин уюмубуз 7 борбор ачканбыз Кыргызстан боюнча. Бүгүнкү күнү алар абдан ийгиликтүү иштеп атат. Мындай ишеним жакшы, мындай ишеним пайда болгон. Азыр деген мындай бүгүнкү ошол жерде кайрылган адамдар мындай ишенишет, ар дайым кайрылышат, жакшы жардам алышат. Мен ойлойм, ушул тажрыйбаны жайыш керек. Себеп деген дүйнө жүзүндө өнүккөн өлкөлөрдө ушундай борборлор ар бир айылда бар да, ар бир шаарда бар. Андан тышкары мен айтып кетелим, энелерди колдош керек. Биздин уюмга деген көп ушундай алсыраган энелер кайрылышат да, колунда 3, 4, 5 баласы бар. Балдарын бага албай ушунчалык кыйналышат. Анан жыл сайын 10-15 жолу деген квартирасын мындай алмаштырышат да, себебинен акчасы жетпей, жакырып жашап. Анан ошол жерде, ошол улам ар кайсы жакта жашап атканда балдар сөзсүз ар кандай зомбулукка учурашат да. Мен ойлойм, бүгүнкү күнү бизде үй бүлө институтун дагы бекемдеш керек. Анан бекемдегенде жөн эле мындай ооз экинин форматында калып калбай деген
түзмө түз ушул маселени каржылаш керек. Энени колдомоюнча, үй бүлөнү колдомоюнча баланын коопсуздугун мындай түзүш абдан кыйын болуп калат. Бизде жанагы төрөлгөндөн кийин энелер көбүнчө бир канча убакыттан кийин жумушка чыгып кетип атпайбы, мындай аларга мындай акча төлөнбөйт, социалдык жардамдар берилбейт энелерге. Биз деген ушундай энелерге, кыйналган энелерге атайын наристе балдар менен эгерде аябай ушунча кыйынчылыкка учурап бара турган жери жок болсо, анда биз ушул эне үйү деген долбоор ачылган Кыргызстанда. Ошо эне үйү деген долбоордун алкагында ушундай энелерге кадимкидей шарт түзүп беришет. Ал жерде бекер жашап, бекер тамак ичип, 6 айга чейин ушул наристе бала менен ушул жерде жашаса болот да. Себеп деген эң мындай кыйынчылык учурда көчөдө калып калбастан, бала деген энеден ажырап калбасын деп туруп, ушундай атайын көмөк көрсөтө турган борбор ачылган. Мен ойлойм, ушундай борборлорду көбүрөөк ачыш керек. Анда балдар деген үй бүлөнүн чөйрөсүн чыгып калбай, анан зордук зомбулукка учурабай жакшынакай мындай инсан болуп чоңойгонго мүмкүнчүлүгү болот. Бизде мыйзамдар ошо кылмышкерлерди жазалоо үчүн жетиштүү деп ойлойсузбу? Жетиштүү. Мисалы үчүн өзгөчө былтыр деген аябай ушул кылмышкерлер жазалаганга депутаттар жакшы эле демилгелер көтөрүп, жакшы эле мындай мыйзамды президент менен биргелешип мындай жакшы эле мыйзамдарды бекитишти. Бирок биз бир гана кечке эле жазалай берсек, анда натыйжасы мындай көп жакшы болушу мүмкүн эмес. Себеп деген кылмышкер кылмыш кылып атканда, көрсөтүп атканда ал мындай бир эне бар, мындай мыйзам бар деп көп ойлонбойт да, бүт баардыгы эле ойлонбойт. Мындай жанакы кылмышкерлерге карата катуу мыйзамдарды алган жакшы болду. Себептен кадимкидей генералдык прокуратуранын билдирүүсү боюнча балдарга карата мындай зордук зомбулуктун түрлөрү кичине азайды деп маалымат келди. Бирок биз деген максималдуу түрүндө аракет кылыш керекпиз. Ушул зомбулук болуп калбасын. Ушул зомбулук болбош үчүн ошол бүт боло турган факторлордун баардыгын ишке ашырып туруп, биз аракет кылыш керекпиз. Бала да зордук зомбулукка учурабасын, тиги адам дагы түрмөгө отурбасын депчи. Себеп деген биз ушул алдын ала турган чараларды көбүрөөк колдонуш керекпиз да. Ошол бизде мамлекеттик деңгээлде өткөрүлүп, канчалык деңгээлде өткөрүлүп жатат алдын ала? Алдын ала эме деген маалымат социалдык тармактарда ушу көбүрөөк мындай балдарды коопсуздук чөйрөдө мындай багыш керек, өстүрүш керек, балдарга карата балдарды үйрөтүш керек деген көбүрөөк маалымат өткөрүлсө, мен ойлойм мындай таасир жакшыраак тиелер да. Анан ата энелерди үйрөтүү бир курстар көбүрөөк болуш керек да. Бул эң чоң маселе бүгүнкү күнү. Мектептин чөйрөсүндө, бала бакчанын чөйрөсүндө негизи бала менен кимдир иштебесин, бала кайсы жерде болбосун, бала бакчадабы, мектептеби, жанакы эле спорттук клубтарда, спорттук кружокто, жанакы хореографиялык кружокто, бий кружокто кайсы жерде болбосун, спорттук клубтарда болобу, мен ойлойм, бүт жерде ушул баланын укугу корголуш керек деп ушундай окуутууларды өткөрүш керек да. Себеби деген бала алсыз болгон үчүн чоң адамдар ар дайым үстөмдүк көрсөткөнгө мындай даяр болуп турушат да. Ошон үчүн эгерде биз убагында жакшылап окутсак, бул кадимкидей мындай чоң адамды өзүнүн колуна мындай кармаганга, ошого мындай өзүнчө бир чыгырадай болуп, мындай бир каркастай болуп, баланы чоң адамды колунда өзүнүн колуна кармасын деп туруп үйрөтүп кармап турат да. Окутуш керек, көбүрөөк маалымат берип, көбүрөөк агарчы керекпиз да. Негизи жалпы коомубузду агарчы керекпиз. Көбүрөөк айтсак, көбүрөөк ушул балдар бул маанилүүккө мен жөнүндө айтып атат депчи, чоң адамдар болсо чыныгы мен өзүмдүн көз карашымды деген оңдош керекмин. Себеп деген чоң адам ар дайым мейли кандай билими болбосун, жогорку деңгээлде болобу билим, жөнөкөй эле мындай адам болобу, билими жок адам болобу, айырмасы жок. Эгерде анын алдында алсыз мындай кичинекей бала болсо, үстөмдүк көрсөткөнгө бир ошого мындай көбүрөөк даяр болуп турат да. Ошон үчүн алдын алыш үчүн деген көбүрөөк агартуу иш аракеттер өткөрүш керек. Азыркы алып барып аткан ишиңиз боюнча, жаш балдар бизде
кайра эле өспүрүм болуп атпайбы, ошолорду азыр мындай жазалайлы десе алар өспүрүм болуп атышат, алар дагы Жашы жете элек да. жашы жете элек болуп атышат. Анан 14 кийин жашка толгонуша элек. ошолорго кандай айыптоонун кандай түрлөрүн азыр суранып атасыздар силер? Эми бүгүнкү күнү мыйзам чегинде азыр эми балага канчалык ден соолугуна канчалык залалга келтирилгени экспертизанын жыйынтыгын карайбыз. А негизи бул жакта моралдыктан компенсация болуш керек, ден соолугун чыңдаш үчүн компенсация болуш керек да күнөөкөрлөр тарабынан. Эми айыпталыш керек. Мыйзам чегинде бүт ушул чаралар көрсөтүлүш керек да. Эми эгерде азыр экспертизанын дагы жыйынтыгын карап бүтүп атпайлыкпы, экспертизанын жыйынтыгы толук кандуу ушундай зомбулук болду деп аягына чейин мындай далилдеп бергенден кийин биз ошону күтүүдөбүз да. Анда чыныгы сот чечим ушинтип чыгып мындай чыкса, мыйзам чегинде ушундай да, анда ушул кылмыш кылган өспүрүм бала 14 жаштан 16 жаштагы бала деген ал эркиндигинен ажыратылат да. Бул дагы өкүнүчтүү да. Бул дагы өкүнүчтүү. Аны эч ким мындай жыргап кеткен жери жок. Эч кимдин бул өкүнүчтүү, бирок кылмыш кылгандан кийин эми жоопкерчиликке тартыш керек. Аны кылбаганда, эгерде убагында тарбия алганда, ата-энеси тарабынан деген көзөмөлгө алынганда, мындай туура мындай бал укта бергенде, анда баладын жакшынакасы билим алып, мектепте окуй берет эле. Бул бала да жабыркабаган эмес, жабыркабайт болчу, өзү да эркиндигинен ажыратылбайт болчу. Бул абдан өкүнүчтүү окуя да. Эми анан эң аягында ошо зордук зомбулукка кабылып эч кимге айта албай жүргөн адамдар дагы бар да. Ошолорго кантип кайрылат элеңиз, эмне кылса болот? Негизи мен кайрылат элем, эгерде ушундай балкимдир билген туугандарыңар болсо, тааныштарыңар болсо, ушундай балдары зомбулукка учураган депчи, анан кандайдыр бир себептер менен убагында кайрылбагандар болсо, мен айтат элем, бизге кайрылгыла, колубуздан келишинче жардам бергенге даярбыз. Себеп деген убагында азыр кайрылсаңыз, убагында реабилитациялык, психологиялык жактан деген баланын психологиялык ден соолугун чыңдай турган реабилитациялык кызмат алсаңыздар, анда балаңар деген мындай чоңойгондо өзүнүн турмушун курганга дагы алы келет. Анан негизи жалпы мындай реабилитациядан өткөндөн кийин бала бутуна туруп кеткенге дагы мындай потенциал жетиштүүрөөк болот да. Эгерде унчукпай жаап жашырып койсоңор, эчтеке болбогондой, бул туура эмес. Себеп деген, биринчиден ата-энелер баласына карата мындай кош көңүлдүк көрсөткөнү болот. Андан коркпош керек, кайрылыш керек. Экинчиден бала жардам албай калса, психикалык ден соолугу чыңдалбаган үчүн ал сөзсүз түрүндө физикалык ден соолугуна деген зыян алып келтирет. Балам улам ооруп, мектептен жакшы окуй албай, өзүн мындай алдыга албай мындай жылдырганга дагы өзүнүн потенциалы жетпей кыйналып тура берет да.